Жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырып, студияда Гүлбарчы Молдоева. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта 20-28 аскер бөлүгүндө күзгү чакырылыш менен келген жаш жоокерлер ант беришти. Манас улут биримдиги жана ынтымагы маалымат өнүктүгү концепциясын ишке ашыруу максатында Кыргыз улуттук Манас Тара театрынын кызматкерлери 7 дубанды кыдырып лекция өткөрүүдө. Маман айылынын тургуну 10 жылдан бери боордун сироз оорусу менен күрөшүп келет. Азыркы учурда абалы начарлап, дарылануу үчүн Индияга баруу зарылчылыгы турат. Кесиптешим Талгат Токтомушов оорунун ден соолугунан кабар алып келди. Президент Садыр Жапаров мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө мыйзамга кол койду. Документ 2023 жылдын 6 сентябрында Жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзам муниципалдык менчикти мамлекеттик менчикке ажыратууда жергиликтүү кеңештердин пикирлерин эске алуу максатында иштелип чыккан. Милдети мамлекеттик мүлктү муниципалдык менчикке өткөрүүдө да, муниципалдык менчикти мамлекеттик менчикке ажыратууда да бир түрдүү жол жобону түзүү болуп саналат. Документке муниципалдык менчикте турган мүлктү мамлекеттик менчикке ажыратуу жергиликтүү кеңештин макулдуулугу менен акысыз жүргүзүлө турган ченемдер киргизилген. Бүгүн 16 октябрда Жалал-Абад шаарында 639 батирден турган Асман резиденс ипотекалык көп кабаттуу үйдүн курулушуна капсула салынды. Бул тууралуу президенттин аймактагы өкүлчүлүгүнө билдиришти. Курулуш президенттин демилгеси менен жарандарды мамлекеттик ипотекалык программа аркылуу арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында ишке ашырылууда. Ага президенттин иш башкармалыгы, мамлекеттик ипотекалык компания жана Жалал-Абад шаарынын мэриясы менен 3 тараптуу келишим түзүлгөн. Ипотекалык турак жайга шаардык мэрия тарабынан 1 гектар 60 сотук жер аянты ажыратылган. Курулуш аяктаса, мамлекеттик кызматкерлер ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген көп балалуу жалгыз бой үй бүлөлөргө 4%, калган тургундар 8% үй алуу мүмкүнчүлүгү бар. Бишкек мэриясы коомдук транспорттарга жол кирени 20 сомго чейин көтөрөт. Шаардык кеңештин бул багыттагы токтомунун долбоору мэриянын расмий сайтына жарыяланды. Менчигинин түрүнө карабастан транспорттун бардык түрүнө автобустарга, кичи автобустарга жана троллейбустарга бирдиктүү тариф белгилөө сунушталууда. Автобус жана троллейбустарда салмагы 40 килограммдан ашкан жүктөрдү ташуу үчүн да ушундай баа коюу сунушталды. Жол кире кымбаттаса, электрондук жол билети да кымбаттайт. Стандарт билет айына 1-2 миң, мектеп окуучуларына арналган 430 сом болот. Муниципалдык коомдук транспортто пенсионерлер 1-2, 3 топтогу майыптыгы барлар, бала кезинен ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар, 7 жашка чейинки балдар Кыргыз поштасы ачык акционердик коомунун пошточулары бекер жүрө алат. Ошондой эле калаага жаңы автобустар да алынып келингени кабарлады. Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы менен түзүлгөн келишимдин негизинде Кытайдын Golden Dragon заводунан 58 жаңы автобус алынып келинген. 29 орунду автобустар 85 адамды ташууга ылайыкталган. 2 орундук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн каралган. Автобустардын салондорунда видео байкоо системасы орнотулган, жол акысын төлөө үчүн валидаторлор менен жабдылган. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн ыплас иштеринен улам жүздөгөн бизнеси бар жарандар өз мүлктөрүнөн ажырап келген. Эми мындай аракеттерге бөгөт коюлат. Мындай ойду өлкө башчы Садыр Жапаров дагы баса белгилеп айтты. Өнүккөн мамлекеттерде Крим дүйнө деген көрүнүш жок болоорун белгиледи. Каралар дүйнөсүнүн башчысынын асман чапчаган байлыктары ачыкталды. Карапайым эл дагы мамлекеттеги мыйзамдуулукту колдошоорун, Крим дүйнөгө жол жок экендигин бир ооздон айтышууда. Бул туурасында теманы Салтанат Керимкул кызы улантат. Криминалдык чөйрө мамлекеттин эле эмес, жарандардын, инвесторлордун дагы ишмердигине терс таасир этет. Уюшкан кылмыштуу топтун лидери делген Камчы Гөлбаев улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын операциясы учурунда жок кылынды. Өлкө башчысы Садыр Жапаров өнүккөн мамлекеттерде Крим дүйнө деген түшүнүк болбош керектигин баса белгиледи. Криминал деген түп тамыры менен жок болот. Сиз ошолор жөнүндө суроо берип атасыз. Туура билип атам. Күрөшөсүзбү? Күрөшөбүз.
Katı күрөшөбүз, жок болот криминал. Баары мыйзам чегинде болушу керек дегенди коомчулуктагы колдоп келүүдө. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү аябасыз күчөтүп, мындай бир чоң бир жетишкендиктерге жетишти десек жаңылышпайбыз. Анткени Садыр Нуркожоевич өзүнүн элдин алдында, шайлоо алдында берген убадасында ачык эле билдирген. Биз коррупция менен уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштө саясий эркибизде, күчүбүздө жетет. Биз аны колубуздан келет деп. Мына ушул акыркы окуяларды биз ошол бийликтин, ошонун ичинде президентибиздин ушул эл алдында берген убадасын аткарып, ушул уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштө мындай бир чечкиндүү кадамдарга барганын көрүп атабыз да. Анткени эми эч кимге жашырын сыр эмес. Мына мурунку бийлик убагында деле, көп убактарда деле ушул айрым бийликтеги адамдар ошол уюшкан кылмыштуулук дүйнөсү менен кандайдыр бир жең ичинен келишип алышып туруп, анан кийин баягы көрмөксөнгө билмексенге салып, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш кагаз жүзүндө калып келген. Мындай акча деген эми өзүңөр ойлоп көрсөңөр, кантип мындай эч жерде мындай бир ишкердик кылбаган адам ошончо акчаны кантип табат деген ой кетет да. Анан азыр эми бул мен ойлойм, ушул каралар дүйнөсүндө болгон биздин ушу жаңы бийликтин өтө зор соккусу, мына ачык эле айтты Канчыбек Кыдыршаевич, кийинден кийин мындан ары дагы ушундай биздин ишкерлерге, биздин адамдарга ушу салык салып, ушундай кордук көрсөтө турган болсо, биз алар менен аябасыз күрөш жүргүзөбүз. Бирөөнү калтырбай тиешелүү катуу чараларды көрөбүз деп. Бул деген каралар дүйнөсүнө катуу эскертүү. Азыркы убакта Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарына ар бир жаран биз мыйзам чегинде бир гана баш ийип жашашыбыз керек. Ар кандай мыйзамдарды өзүбүз алып албастан, өзүбүз мыйзам чыгарып албастан, Кыргыз Республикасынын президенти кандай мыйзам чыгарса, биз ошол мыйзамдын чегинде өнүгүп келаткан мамлекет болгондуктан, ошо Кыргыз Республикасынын мыйзамына баш ийип гана жашашыбыз керек. Биз ошо жаштар, келечекте өсүп келе жаткан муунун баардыгы коопсуз мамлекетте жашашыбыз керек. Эгемендүү Кыргызстан аталган мамлекетте эми уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү күч алды. УКМК тарабынан криминал дүйнөсүнө аралашкандар четинен кармалып, каралар дүйнөсүнүн баш тартышаарын айтып чыгышууда. Коопсуз мамлекетте күн кечирүү ар бир жарандын укугу. Кыргыз Республикасында азыркы болуп аткан акыркы жаңылыктарда айтылып аткандай Крим Төбөл Камчы Гөлбаевдин кармалышы боюнча мен да оюмду айта кетейин дедим эле. Биз негизи мен адам жана коом тарых сабагынан берген мугалим катары айткым келет да. Биз окуучуларга Кыргыз Республикасында демократиялык, унитардык өлкөдө жашап аткандан кийин ушу бир эле баш мыйзамдын чегинде, мамлекеттик башчылардын жарлыгынын мыйзамынын чегинде окуйбуз, иштейбиз, жашайбыз дегенде окуучуларга тарбиялап, үйрөтүп окутуп келебиз да. Анан ушу акыркы жаңылыктардан көрүп, ушул өлкөдө жашап атып, анан кандайдыр бир башка мыйзамдын чегинде жашап, элдердин өмүрүнө, жашоосуна, ишине коопсуздук келтирип, мындай иш-аракеттерди жүргүзүп аткандыгы ачык-ачык маалымдалып атканда, эми өлкө башчынын мамлекеттик мыйзамдын чегинде жашасак, коопсуз дүйнөдө жашасак жакшы болот го деген ойдомун да. Жөнөкөй элдин өзүнүн ою бар. Баарыбыз тең жакшы башка ийгиликтүү өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн тең элсек деп ойлойбуз. Өкмөтүбүздүн, президентибиздин саясатын колдоп, жакшы жолго чыгып, мындан да өнүгүп, элибиз кубаныч болуп, маанайлары жакшы болсо деп ойлойм. Өлкөдө мыйзамдуулук үстөмдүк кылып, ишкерлер каралардын үстөмдүгүнүн таасиринен корголот. Учурдагы мамлекет тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер эч токтоосуз улантылып, максаты жарандарга гүлдөгөн, коопсуз, мыйзамдуулук орногон мамлекетте жашоого шарт түзүү болуп саналат. Салтанат Керимкул кызы, Илич Касейинов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктарына.
Акыркы кездери өспүрүмдөр арасындагы үрөө учурган окуялар коомчулукта кызуу талкууну жаратып келет. Алдын алуу максатында балыкчы шаардык прокуратурасы жана шаардык ички иштер бөлүмү биргеликте иш алып барышууда. Алар шаардагы Кычан Жакыпов атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде иш-чара өткөрүштү. Анда укук бузууларды жана кылмыштуулукту алдын алуу маселелерин ата-энелер жана окуучулар менен биргеликте талкуулашты. Балыкчы шаардык прокуратура органдары жана шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан укук бузууларды, кылмыштуулукту алдын алуу боюнча биргелешкен иш-чара уюштурулду. Анда жашы жетилик балдарга болгон зомбулук, өспүрүмдөрдү терс көрүнүштөрдөн алыстатуу маселелери каралды. Биздин мектепке ИДН кызматкерлери келип, бизге көптөгөн маалыматтарды айтып кетти. Азыркы учурда зордук, зомбулук иштери аябай көбөйүп, бизге ошол жөнүндө жакшы маалыматтарды айтып кетти. Мен ойлойм, бардык окуучуларга жеткиликтүү болуш керек деп. Азыркы учурда кыздарда, балдарда көп эшикке чыгып, тамеки чегип, ичимдик ичип, ата-энелерин укпай, турамеш иштерди кылып жатышат. Кылмыштуулукка каршы күрөшүүнүн башкы башаты мектептен башталары. Жаш өспүрүмдөргө татыктуу талим тарбия берүү ата-эненин, мугалимдердин, тартип сакчыларынын жана коомчулуктун негизги милдети экени баса белгиленди. Жаш баланы тарбиялоодо негизгисинде ата-энелердин жоопкерчилигине бир кайрылып кетет элем. Себеби айрым ата-энелер тарабынан жоопкерчиликсиз мамиле кылгандан улам. Мисалы балада ашыкча акча пайда болсо, ашыкча буюм пайда болсо, бул каяктан, эмнеден деп сурабай атышат. Ошондуктан бул нерселерди сурап, ата-эне өзүнүн жоопкерчилигин күчөтсө, менимче укук бузуулардын алды аз болот да. Бул жыйындын максаты балдарды, жаш өспүрүмдөрдүн кылмыштуулугун алдын алуу жана азайтуу болуп эсептелет. Ата-энелер жоопкерчилиги жогорулады деп эсептейм. Анткени 80% ата-энелердин үйдөн тарбия кетсе, калган пайызы биз мугалимдерден тарбия жана билим берилет. Иш-чаранын алкагында жыл башынан бери жаш өспүрүмдөрдүн катышуусунда катталган кылмыштарга сары эсеп салган күч органдары бул маселени биргелешип чечүү зарылдыгын айтып өтүштү. Жанара Алмазбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Сокол жаңылыктары. 20-28 аскер бөлүгүндө көзгө чакырылыш менен келген жаш жоокерлердин ант берүү аземи болду. Анда 96 жаш жоокер ант берди. Жаш жоокерлердин ант берүү аземин Салтанат Керимкул кызы айтып берсин. Азыр бир 20-28 чегара аскер бөлүгүндө турабыз. Бул жерде 96 жоокер аскердик антын беришүүдө. 20-28 аскер бөлүгүндө 2,5 айлык убакытта окуу машыгуулардан өтүшмөкчү. 96 жаш жоокер 20-28 чегара аскер бөлүгүндө 2,5 ай убакыт болушат. Андан соң Кыргызстандын аймагындагы чегара аскер бөлүктөрүнө жөнөтүлөт. Bir ай мурун келишкен жоокерлер аскердик турмушка көнүгүү программасын, анын ичинде күн тартип, аскердик уставтын жоболорун жана кызматтык милдеттерин окуп үйрөнүштү. Бул күнү жоокерлер мекен алдындагы антын беришти. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын ыйык сактоого, аскердик уставтардын талаптарын, командирлер менен башчылардын буйруктарын так аткарууга ант беремин. Кыргызстандын эркиндигин жана көз карансыздыгын коргоо үчүн өз күчүмдү, эгерде керек болсо өмүрүмдү да аябоого ант беремин. Азыркы убакта Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик чегара кызматынын Ысык көл областы боюнча башкармалыгында турасыздар. Биякта 2015 жылдан бери түндүк аймак боюнча Ысык көл, Нарын, Чүй, Талас областтарынын окуу борбор жаш жоокерлери даярдоо Ысык көл областынын базасында өтүп жатат. Азыркы убакта биздин окуу борборунда 96 жаш жоокерге аскердик ант алуу аземинин астында турабыз. Биякта окуу жаш жоокерлерди даярдоо 2 ай, 2,5 айга чейинки убакытта даярдалып, аскер бөлүктөргө жөнөтүлөт. Жашы 18 жашка толгон уландар жаз күз мезгилинде аскерге чакыртылат. Каракол шаарындагы 20-28 чегара аскер бөлүгү окутуу борбору болгондуктан мында жоокерлер үчүн тийиштүү шарттар каралган. Ант берүү аземге жоокерлердин жакындары дагы чакыртылган. Ата-энелер уулдар үчүн сыймыктанышаарын белгилешти. Бүгүн жоокерлердин ант бере турган күнү экен. Ошол жээн неберемдин ант бергенине папасын, мамасын эриштип алып келдим. Ушу жакшылык болсун, эр жигиттер ушундай өзүнүн ата мекенинин алдында ант берип ушундай службасын өткөргөнү бул абдан сонун нерсе да.
Мисалы биз илгери Союздун убагында 2 жыл, Марфлот 3 жыл үйдү көрбөй, ата-энени көрбөй, ошакта 2 жылда барып кайра 2 жылдан кийин келип өтөчүбүз службаны. Эми азыр болсо мына 1 жыл 2 ай экен, 2 ай кошулуп тур. Эми ошол кыска эле мөөнөт алчы. 3 балам бар. Мында эң улусу келди. 3 тең эле барат. Орусча айтканда это их священный долг защищать родину дегендей. Кыргызстан ата мекенибиз болгондон кийин албетте я только за 3 тең келет. 20-28 аскер бөлүгүнүн курамы тарабынан жоокерлерге куттуктоолор айтылып, мекен үчүн жан аябай кызмат кылууга чакырыктар жасалды. Белгилей кетсек, Кыргызстанда аскердик кызмат өтөө мөөнөтү 1 жыл 2 ай. Салтанат Керимкул кызы, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары. Кореянын эл аралык кызматташтык агенттигинин Кыргыз Республикасынын органикалык айыл чарба саясатын ишке ашырууну колдоо жана дыйкандардын мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча долбоордун алкагында Тосор, Маман жана Теплоключенко айылдарында органикалык айыл чарба менен алектенген дыйкандардын мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатында Тосор жана Маман айылдарында кооперативдер түзүлгөн. Быйылкы жылдын эсеби менен Тосор айылында муздаткыч сок чыгаруучу жабдуулары жана Маман айылында кургатуучу цех жабдуулар менен алынып берилген. Ошону менен катар органикалык айыл чарба департаментинин Ысык Көл филиалынын имаратында капиталдык оңдоп түздөө иштери жүрүүдө. Жасалып жаткан иштер тууралуу кабарчы сөз улайт. 30 жылдан бери каралбай келген Акаракол шаарындагы органикалык айыл чарба департаментинин Ысык Көл филиалынын 4 кабаттуу имараты капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Буга чейин борбордо 6 кызматкер эмгектенип келген. Курулуш иштери аяктаса, органикалык өндүрүштү тейлөө борбору уюштурулуп, органикалык өндүрүшүн маалыматтык жана каражаттык тейлөө жана топурак анализин чыгарып берүү кызматтары көрсөтүлүп, штаттык бирдик көбөйөрү күтүлүүдө. Аталган имарат ушул жылдын 1-сентябрында башталып, 30-декабрына чейин колдонууга берилери күтүлүүдө. Айыл чарба министрлигине караштуу органикалык айыл чарба департаментинин Ысык Көл аймактык филиалынын 4 кабаттуу имараты оңдоо иштери азыркы мезгилде кызуу жүрүп жатат. Бул оңдоо органикалык айыл чарба департаменти үчүн дагы жана Кыргызстан, анын ичинде Ысык Көл областы үчүн эң чоң жетишкендик. Бул имарат келечекте заманбап технологиянын жана органикалык айыл чарба билимин органикалык айыл чарба билиминин борбору болот деген чоң үмүттөбүз. Жана ошондой эле бул имаратта келечекте органикалык өндүрүштү тейлөө борбору уюштурулуп, ошол органикалык өндүрүштүн маалыматтык жана каражаттык тейлөө жана ошондой эле топурак анализин чыгаруу кызматтары көрсөтүлөт. Тагыраак айтканда, бул борбордон дыйкан фермер келет, топурагынын анализин чыгартат дагы, ошол чыккан топурагынын анализине жараша жана өсүмдүктүн түрүнө жараша кайсы органикалык каражат кандай колдонулат, эмнеге колдонулат, ошол боюнча консультациялар берилет дагы. Анан ошол келген фермерлер менен тыгыз иш алып барылып, андан ары ошол фермерлер менен тыгыз иш алып барылат да. Жана ошондой эле бул келечекте бул имаратта ушу органика өндүрүшү менен алектенген органикалык айыл чарбасына кызыктар болгон фермерлердин чоң бир аянтчасы, площадкасы болот деген чоң үмүттөбүз. Ак Суу районунун Маман айылында дары чөптөрдү кургатуучу цехтин курулушу жүрүүдө. Цехти курууга айыл өкмөт тарабынан 1 гектардан ашык жер бөлүнүп берилген. Цехти куруу ушул жылдын жаз айында башталып, курулуш иштерине 20га жакын адам тартылган. Ушул жылдын аягы менен колдонууга дагы берилери күтүлүүдө. Курулуш аяктаса, кургатуу цех 24 саатта болжолдуу 4 тонна дары чөп кургата алат. Маман айылында дары-дармек чөптөрдү өстүрүү боюнча элдер эмгектенип келген. Бүгүнкү күнгө чейин ушул жерде валерьянка жана календула жана ошол мышык тамыр деп коебуз, ошол дары-дармек чөптөр өстүрүлүп келет. Но буга чейин элдер, дыйкандарыбыз өзлөрү үйлөрүнөн кургатышып, жана талааларга өзлөрү себишип, үйлөрүнөн кургатышып, анан дары-дармек чөптөрдү өзлөрү баягы
сатып алуучуларды издеп ушул күнгө чейин окат кылып келишкен. Бүгүнкү күндө ушул Маман органик кооператив түзүлүп, ушул айылдан, Маман айылынан кооператив долбоор жазып, долбоордун негизинде ушул бүгүнкү курулуп жаткан цехтин иштерин көрүп жатабыз. Цехтин жабдуусу $154.000 болуп эсептелинет. Оборудованиянын өзү болуп. Баш аягы $358.800 болуп эсептелинет. Районунун Тосор айылында Тосор органика кооперативи жергиликтүү мөмөлөрдөн алынган ширенин 4 түрүн даярдоодо. Койканын аталган долбоорун алкагында алынган жабдуулар менен бир күндө 1 тоннага чейин шире чыгарууга болот. Долбоор аркылуу 6 тонна сырье баткан муздаткыч менен дагы камсыз болгон. Цехте кооперативге мүчө болгон 9 адам эмгектенип иш алып барышат. Алдыда кыямдын түрлөрүн жасап, алгач облустук, андан соң республикалык деңгээлдеги рынокко чыгуу пландары бар. Бұл кооператив Койка эл аралык долбоору менен 1921 жылы уюштурганбыз кооператив. Ошо Койка долбоору келип, ошо кайра иштетүү боюнча ишке ашыруу боюнча келген. Биздин айылда алма өрүктөрүн өтпөй калгандыгына байланыштуу, калып калганына байланыштуу ушу долбоорду иштелип чыкты. Ошондон бери быйыл 22 жылы декабрь айында Корея эл аралык Койка тарабынан бул сок чыгаруучу аппараттар келди, Тосор органика. Андан тышкары холодильник 60 тонналык холодильник коюлду. Ушу документтерибиз бүтсө, рынокко чыгалы деген оюбуз бар. Областка, хотя область Кыргызстанга чыксак. Келечекте жакшынакай бир евро эмеге Россияга, Казакстанга чыксак деген ойлорубуз бар. Бизде себеби алма көп, өрүк көп. Калган нерселерди переработка кылсак деген оюбуз бар да. Кореянын эл аралык кызматташтык агенттиги Кыргыз Республикасынын органикалык айыл чарба саясатын ишке ашырууну колдоо жана дыйкандардын мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу максатын көздөйт. Алтынай Рыспай кызы, Нурдин Урманбетов, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Атайын Ысыкөл маалымат жаңылыктары үчүн. Манас улут биримдиги жана ынтымагы маалыматтык өнөктүгү концепциясын ишке ашыруу максатында Кыргыз улуттук Манас театрынын кызматкерлери 7 дубанды кыдырып лекция өткөрүүдө. Уюштуруучулар бир катар манасчылар менен биргеликте балыкчы шаарындагы билим берүү жана маданият кызматкерлерине улуу баяндан учкай кептер айтылып, эпостун улуулугу жана тарыхый зор мааниси даңазаланды. Манас эпосундагы тарыхый жана маданий баалуулуктар, элдин бүтүндүгү, биримдиги, баатырдыгы жуурулушкан көөнөрбөс улуу мурасты калк арасында кеңири жайылтуу максатында айтылуу манасчылар тарабынан лекция өткөрүлдү. Бул өнөктүк бир жумага уланып, облус аймагындагы бардык район шаарларды камтыйт. Кыргыз мамлекетиндеги наркыбызды, салтыбызды жайылтуу максатында ошол Манас дүйнөсүндөгү мамлекеттүүлүк кандай башкарылган, кандай шарттар түзүлгөн, ошо Манастын учурунда элди кандай башкарган, эл менен кандай пикир алышкан максатында Кыргыз улуттук Манас театры 7 дубанга ушул лекциясын баштап, мына ошол биздин Ысыкөл областынын Алтын дарбазасы болгон Балыкчы шаарында баштап отурабыз. Бул лекциябыздын максаты ушу Кыргыз элинде Манастын оорду, деги эле Манас эпосу кандай максатта, кандай вазипаны аткарат, кандай милдетти аткарат деген максатта ушул мекеме жетекчилери менен, окуучулар менен, деги эле Кыргыз журту менен жолугушуу болуп атат. 20-кылымдын гомери аталган Саякбай Каралаевдин варианты эле 5,5 миллион саптан ашат. Мындай дүйнөгө теңдеши жок көлөмдүү эпос руханий азык гана эмес, озеки чыгармачылыктагы алтын казына, түбү жок кенч. Улуу Манасчы жер деген Балыкчы шаарындагы бир катар мектептерде эпостан үзүндүлөр айтылып, окуучулар менен биргеликте кеңири талкуу орун алды. Бул долбоор Улуттук Манас театрынын Айкөл Манастын изи менен же улуулукка мамиле деген долбоор. Кыргызстанда ар бир мен Кыргызстандын жаранымы деген адамдардын бардыгы жандуу Манас укса, алардын кулагында Манастын кайрыгы жаңырса, Манасчы менен бир диалогко, терапия дейбизби, сезимдер алмашып, энергия алмашса деген ой менен Кыргызстандын бардык аймактарында бул өзүнүн сапарын карытып келе жатат. Буга чейин Кыргызстандын түштүк аймагында 3 облуста, Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында өзүнүн сапарын карытты. Бул бир эле ушул коомдун
мамлекеттик мекемелерде же калың катмары менен эмес, бул түзөтүү мекемелеринде, жаза аткаруу мекемелеринде, андан тышкары биздин аскердик бөлүктөрдө дагы өзүнүн сапарын карытты. Андан тышкары бул долбоорубуз Тоолуу Алтай Республикасына Манас табыстын кичи мекени Алтай жергесине дагы саякат уюштурулду. Биз азыр эми балыкчыга касиеттүү калыгулатабыз бата берген Ысык-Көл облусунун босогосу болгон, астанасы болгон балыкчыдан сапарыбызды баштадык. 1 апта бою Ысык-Көл облусун айланып, андан кийин Талас облусуна сапар тарткан турабыз. Манас эпосу кыргыз элинин улуттук сыймыгы гана болбостон дүйнөлүк маданият казынасында орду эбегейсиз зор. Бүтүндөй бир ааламды камтыган эпос кыргыз рухунун туу чокусу. Манас эпосу баатыр кыргыз элинин бай тарыхын, салт санаасын, үрп-адатын жана элдик оозеки чыгармачылыгын камтыган асыл мурас бойдон кала бермекчи. Миргүл Жеңишова, Стабек Саманчиев, Мадина Абакирова, Балыкчы шаары. Быйыл Баткен обласынын түзүлгөнүнө 24 жыл болду. Бул жылдар аралыгында өлкөнүн эң жаш облусу ар кандай кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Өзгөчө акыркы 2 жылда болуп өткөн чек ара окуялары элибиз үчүн оор болду. Бирок ага карабастан Баткен өнүгүү жолуна түшүп, инфраструктурасы жакшырып жатат. Кененирээк кесиптешимдин материалында. Мындан туура 24 жыл мурда тагыраагы 1999 жылдын 13 октябрында ошол кездеги Кыргыз Республикасынын президентинин номер 13 жарлыгынын негизинде Баткен облусу болуп түзүлгөн. 3 район, 6 шаар, 31 айылдык аймакты камтыйт. Облус Өзбекстан жана Тажикстан республикалары менен чектеш жайгашкан. Аянты 17 000 квадрат километр. Кыргыз Республикасынын 8,5%-ын түзөт. Учурда калкынын саны 558 652 адам. Өлкөнүн эң алыскы аймагында жайгашкан Өргүзар аймагынын облус болуп түптөлүшү көп мүмкүнчүлүктөргө жол ачты. Алыскы аймактардын социалдык, экономикалык абалын жакшыртууга, инфраструктурасын өнүктүрүүгө шарт түзүлдү. Бул Баткен элинин көптөн күткөн тилегели. Ушул облусту өнүктүрөлүк, башка облустардын деңгээлине кошолук, эл жеринин элдин турмушун жакшырталып деген өкмөттүк жакшы бир жигердүү максаттын аркасында Баткен жеринде көптөгөн жаңылыктар болду. Экономикалык, социалдык, маданий жактан мыкты өзгөрүүлөр болду, өсүштөр болду. Ондогон айыл шактарда мыкты мектептер курулду, маданий жайлар курулду, медициналык жайлар курулду, ооруканалар, дарылоо мекемелери, өнөр жай ишканалары курулду. Өзүнчө административдик аймак макамына ээ болгон Баткен 24 жылда ар кандай кыйынчылыктарды баштан өткөрдү. Өзгөчө акыркы 2 жылда болуп өткөн чек ара окуялары жалпы эл үчүн оор болду. Бирок жалпы кыргыз элинин, мамлекеттин, дүйнө коомчулугунун колдоосу менен бул оор сыноолорду жеңүүгө шарт түзүлдү. Бирок ошол оор кырдаалдардан, ошо элибиздин, ушу жоокерлерибиздин, ушу балдарыбыздын, ошо салымдары менен биз тынчтык, биздин жетекчилердин салымдары менен ушул тынчтыкты орноттук десек болот. Бүгүнкү күндө Баткен бир топ жетишкендиктерге ээ болду. Азыр өзгөрүп калды, мурункудан бир топ өзгөрдү азыр. Эми мен эмнени каалар элем, ошо элге тынчтык каалар элем. Şu bizim келечек муундарыбыз, балдарыбыз, şu элибиз бактылуу болуп, ылайым эле бизге ушундай замандар кут болсун дейер элем. Бүгүн Баткен облусунун түзүлгөн күнүнө арналган иш-чара Апаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрында өттү. Ага президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, аким, мэрлер, мекеме ишканалардын кызматкерлери жана облус тургундары катышты. Иш-чарада облус башчысы катышуучулардын Баткен облусунун түзүлгөнүнүн 24 жылдыгы менен куттуктап, жаш облустун мындан ары да өнүгүп өсүшүн каалады. Ошондой эле өкүл облустун инфраструктурасын өнүктүрүү үчүн аткарылып жаткан иштерге токтолду. Байманабу Баткенибиздин баркын убакыт өткөн сайын сезип, туюп жатабыз. Кыргызстандын тынчтыгы, өнүгүүсү үчүн аймактын коопсуздугу канчалык маанилүү экенин болуп өткөн окуялар далилдеди. Өлкөнүн эң алыскы стратегиялык маанилүү аймагынын чек арасын бекемдөө, ар тараптуу өнүктүрүү учурда мамлекеттин негизги приоритеттүү багыты болуп саналат. Буюрса мамлекеттин колдоосу менен Баткен аймагы өнүгүүгө карай багыт алды. Бийлик менен элдин эри шарка аракети, ынтымагы жана биримдиги менен бардык тилек максаттары орундалат деп ишенебиз. Баткен бүгүн башкача.
Ошондой эле иш-чаранын жүрүшүндө концерттик программа көрсөтүлүп, маданият кызматкерлери тарабынан майрамдык маанай тартууланды. Алтынай Рыспай кызы, Мадина Бакерова, Баткен облусу. Ак Суу районуна караштуу Маман айылынын тургуну 10 жылдан бери боордун цирроз оорусу менен күрөшүп келет. Азыркы учурда абалы начарлап, дарылануу үчүн Индияга баруу зарылчылыгы турат. Ал жака барып дарыланып келүү үчүн 35 000 АКШ доллар керектелүүдө. Бүгүнкү күндө болгону 300 000 сом гана чогулуп калган. Андыктан кайдыгер эмес жарандардан жардам сурайт. Кесиптешим Талгат Токтомушев Гүлбар айымдын үйүнө барып ден соолугунан кабар алып келди. 37 жаштагы Гүлбара Мыкыева Октябрь айыл аймагына караштуу Маман айылынын тургуну. Бүгүнкү күндө ал жолдош экөө бир кызды тарбиялашууда. 10 жылдан бери ооруга чалдыккан айым турмуштун ар кандай жагдайынан улам ооруканага барып көрүнүүгө мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Акыркы 2 жылдан бери оору күч алып, боордун циррозуна айланган. Ошо 10 жылдан бери цирроз, ошол оору менен цирроз оорусу менен ооруп келем. Акыркы 2 жыл аябай өтүшүп кетти. Ошо кыйналам, мурдум канайт, алым кетет. Аябай кыйналам. Ошо анан Бишкек шаарына барып 6 ай сайын лечение алып турам. Гастроэнтерология, онкологический деп коет экен, цирроз печендердики. Ошо жака барып дарыланып лечение алып турам. Анан врачым акыркы жолу жатышымда 2023 жылы 6 июнда жаттым. Пересадкага даярданышымды айтып түшүндүрдү да. Анан келип сураштырып, эме кылсам ошо Индия өлкөсүндө болот экен. 35 000 доллар сурап атышат. Анан анчалык каражатым жок. Ошо элден жардам сурайт элем, кыргыз элимден. Ошо жардамдашып койсоңуздар. Боордун циррозу боор клеткалары өлүп, анын ордуна бара-бара туташтырма тыкан жайылып, боордун түзүлүшү жана функциясынын бузулушу менен мүнөздөлгөн өнөкөт оору болуп саналат. Бул ооруга чалдыккан Гүлбара айымдын боору 118 гана пайызы азыркы учурда иштеп келет. Убагында дарыланууга муктаждыгы чоң болгон эжебиз кайдыгер карабаган кыргыз элинен жардам сурайт. Көп түкүрсө көл болот демекчи, ар бир жарандан 10 сом болсо дагы жардам берет деген үмүтү чоң. Ушул келиндин апасы да болом, кайненеси да болом, өз апасы да болом. Бу келиндин же төркүнү жок, же бир жерде кайнене кайнатасы да жок. Ушундай оор акыбалда жашап атышат. Бизге уруулаш, кошуна, келин. Өз баламдай, өз кызымдай эле көрөм, кайрылышам, кеп кеңешимди берем. Бирок акыбалы күндөн күнгө оорлоп баратат. Мына кечеден бери бутума шишик түшүп атат деп атат. Ал шишик түшкөндөн кийин дагы оорлойт. Анын баарын эле түшүнүп турабыз. Анан эми ушу эл журттан, ушу кыргыз элимден кайрымдуулук болсун, соопчулук үчүн деле ушу келинге жардам берип, кичине оорусуна шифа болсо дейбиз. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз дагы жардам колун сунам десеңиз, төмөндөгү эсеп номерине акча каражатын которсоңуз болот. Талгат Токтомушев, Нурдин Урманбетов, Ильич Касейинов, Ысык көл жаңылыктары үчүн Ак Суу районунан. Кыргызстандык спортчулар 20 октябрдан 30 октябрга чейин Кытайдын Ханчжоу шаарында өтө турган 4-чү Азия паралимпиада оюндарына катышуу үчүн кетишти. Аларды узатуу аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов катышты. Анын айтуусунда Азия паралимпиада оюндарына Кыргызстандан 29 спортчу барды. Байсалов Кыргызстандын улуттук курама командасынын капитаны Адилет Камчыбековго өлкөнүн мамлекеттик желегин тапшырып, спортчуларга жана аларды коштоп жүргөн адамдар алдыдагы мелдештерде күжүрмөндүк жана ийгилик калады. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар түрмөгүнө назар салдыңыздар. Эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.